Бүгүн Бишкектеги ири соода борборлорунун биринде 5G технологиясын сынап көрүү боюнча алгачкы атайын көргөзмө аянтчасы ачылды. 5-муундагы технологиялардын түрлөрү коюлган көргөзмө Мегаком, Huawei компанияларынын жана санариптик өнүктүрүү министрлигинин демилгеси менен уюштурулду. Могут взаимодействовать с облачными ресурсами, например, онлайн-обучением, телемедицины, логистики же, либо удаленного управления и также автопилотирования. Көргөзмөнүн максаты интернет колдонуучуларга деги эле кыргыз жарандарына 5G технологиясын кеңири таанытуу жана ыкчам интернетти Кыргызстанга жайылтуу дейт Мегаком компаниясынын директору. 5G боюнча айтып берсем кыскача, 5G технологиясы 4G технологиянын айырмасы кандай? Бул бир эле айырмасы бар. Бул ылдамдык интернеттин биздин абоненттерге, жарандарга жеткирген ылдамдыгынан айырмаланат. Эгер 4G технологиясы 30 мегабиттен 60 мегабитке чейин жеткирсе секундасына, то 5G технология секундасына 1800дөн 2000ден ашык мегабит секундасына ылдамдык менен интернетти жеткизет. Ошонун негизинде, ылдамдыктын негизинде дүйнө жүзүндө атайын роботтар, машиналар түзүлүп атат. Ошонун негизинде бул негизи 5G технология абдан жакшы түрткү жардам болот. Ден соолук коргоо тармагына, өндүрүш тармактарына ошолорго жардам болот деп ойлойм. Иш чаранын жүрүшүндө 5G интернет желесинин артыкчылыктары көргөзүлүп, видеолорду көрүүдө, виртуалдуу реалдуулукту түзүүдө жана үзгүлтүксүз 5G сигналы болсо зымсыз өткөргүчтөр оюнду тоскоолдуксуз көрсөтүп берерин айтат өндүрүшчүлөр. From the field, we will send to the city Huawei CPE, 5G CPE. Бүгүн 5G технологиясынын көргөзмөсүнүн ачылышы болуп жатат. Бул иш компаниялар ортосунда аябай чоң кызматташтык болуп эсептелинет. Ыкчам интернет программасы чоң бир ачылыштарга себеп боло турган технология десе болот. Буюрса ишибиз коомго жакшы кабыл алынып, жемишин берет деп ишенем. Жана албетте мындан арыда чоң долбоорлорду ишке ашырганга даярбыз. Эскерте кетсек, Мегаком уюлдук байланыш оператору 4-августта жогорку ылдамдыктагы 5G технологиясын Бишкек аймагында тесттен өткөргөн. Нуркызы Элдияр кызы, Алымбек Бектурганов, Регион.